Жайкы сезондун башталышы жана ысык күндөрдүн келиши менен көптөгөн адамдар тоолорго жана көлмөлөргө жакын жаратылышта убакыт өткөрүүнү эңсешет. Бирок эс алуучулардын санынын өсүшү менен бирге тобокелдиктер да көбөйүүдө. Бул коопсуздук чараларын күчөтүүнү зарыл кылат. Сууга чөккөндө бизде суу ичүүгө болгон кичинекей балдардын каралбай Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери эс алуучуларга коопсуздук эрежелери, өзгөчө өрт коопсуздугу боюнча маалымат беришти. Куткаруучулар кургак жана ысык аба ырайында токойлордо жана эс алуу аянттарында от жагууга, ошондой эле тамекинин калдыктарын калтырууга тыюу салынат. Иш-чаралардын жүрүшүндө алар токойдогу жүрүм-турум эрежелерин, өрткө каршы чараларды сактоо зарылдыгын жана өрттү өз убагында кабарлоонун маанилүүлүгүн түшүндүрүштү. өрт коопсуздугу көбүнчө ушу жайкы мезгилде основном кургак чөптөр күйөт. Баягы суунун жээгинде эс алуучулар ар кандай тамак аштар жасашып өчүрбөй кеткен учурлар болот. Ошол учурларды азыр айтып түшүндүрүп атабыз, что өчүрүп кетиш керек. Ошондой иш-чаралар жүргүзүш керек. Чылым чегүүдө, кички балдарга жанагы ширеңкелерди берүүдөн ошондон сактаныш керек. Эс алуучулар менен гана эмес, эс алуу жайларынын администраторлору, анын ичинде бассейндин ээлери менен да жолугушуулар жана сүйлөшүүлөр өткөрүлдү. Суу коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурулду. Атайын сууга түшүүгө каралган жерлер жана сууга түшүүгө каралбаган жерлер боюнча иш-чаралар жүргүзүүбүз. Сууга түшүү азыр өзүбүз тургандай, бул атайын сууга түшүүгө каралган жерлер бассейн. Бул жерлерде жыл сайын биз келип түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турабыз. Бул жакта куткаруучулар бар. Куткаруучулар бирок баардык бассейндерде жок. Анткени куткаруучулар куткаруучу деген сертификаттары жок. Кээ бир жерде бар, бирок булар МЧС тараптан окушат. Постоянно иштебегендиктен, бир жыл иштеп кеткендиктен, ошондуктан дайыма куткаруучулар бар, бирок сертификаттары жок. Мындан тышкары биринчи куткаруу шаймандары менен жабдылган. Атайын баннерлер, сууга түшүү эрежелери көрсөтүлгөн ал жерде. Алкоголдук ичимдик ичип алып түшпөөгө, кички жаш балдардын ата-энеси жок, чоң кишилердин кароосу жок сууга түшпөө боюнча баардык такчалар илинген. Жарандар көлмөлөрдө тыюу салынган жерлерге да түшүп, өз өмүрүнө кооптулукту жаратышат. Куткаруучулар мындай жерлерде сууга түшүү коркунучу тууралуу айтып беришти. Сууга чөккөндө биринчи жардам көрсөтүүнүн эрежелерин үйрөтүштү жана суудагы коопсуздук эрежелерин сактоонун маанилүүлүгүн баса белгилешти. Биздин Ысык-Ата району аймагында сууга түшүүгө болбой турган аймактар көп. Булар бычыкалар бар, суу топтоочу жайлар бар, суу сактагычтар бар. Булардын суулардын температурасы да өтө муздак, сууга түшүүгө аябай кооптуу. Жана булардын алдыларында ылай, баткак жана ар кандай темир, жыгач нерселер бар, аларга илинип калышы мүмкүн. Андай суучулар да катталган бизде. Ошондуктан биз дайыма айыл өкмөт менен биргеликте, ички иштер бөлүмдөрү менен биргеликте сууга түшүүгө болбой турган жерлерде рейдтерди уюштурабыз. Бул чаралардын бардыгы Ысык-Ата районунун жашоочулары жана коноктору үчүн кырсыктарды алдын алууга жана коопсуздугуна ыңгайлуу эс алууну камсыз кылууга багытталган. ÖKM кызматкерлери жайкы сезон жакшы таасирлерди гана алып келиши үчүн абалды көзөмөлдөөнү жана профилактикалык иш-чараларды өткөрүүнү улантышууда. Нурай Кайратова, Эсенбек Усенбеков, УТРК Чүй, Ысык-Ата району.